Бул дүйнө мээнеттин майданы. Allah менен мамилени оңдойлу, адамдар менен мамилени оңдойлу. Allah менен мамиле оңдогондун аты бул иман, ибадат. Адамдар менен мамилени оңдой тургандын аты кулк мүнөз, мамиле. Демек биз Аллага болгон ишеним, жараткан Алла Таалага болгон сүйүүбүз, коркуубуз, ушу менен биз мамилени оңдойбуз. Алланын алдында чынчыл болуу, адамдар менен мамилени оңдогону бул биз адамдарга зыян кылбайлы, зулумдук кылбайлы, жамандык кылбайлы. Анын кесепети сөзсүз тиет. Мына бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан суу каптоо, селдер, жер титирөөлөр, жер жутуулар, от, өрт дегендердин бардыгы бул Алла Тааланын эскертүүлөрү. Жөндөн жөн эле эмес. Бул ааламда кокустан случайно эч нерсе болбойт, болгон дагы эмес. Ааламдын кожоюну бар. Анын каалоосуз эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Булардын бардыгы эскертүү. Бузукулук көбөйгөндө жараткан Алланын азабы жалпыланат экен. Айша энебиз сурады: "Я Расулалла, жакшы адамдар да өтүп кетеби? Алланын азабына кириптер болуп калабы?" Ооба деди. Кыямат күнү тирилгенде ниеттерине жараша жакшы адамдар менен, жаманы менен тириле берет. Бирок бу дүйнөдө келген азап жалпыга келет. Суу каптагандарды, сел каптагандарды көр. Жаш балдардан эмне күнөө дейсиң? Эч нерсе наристелер эч нерсе кылган эмес мындай. Азап келгенде. Бирок туган баарыбызды көзүңөрдү ачкыла деген сабак бар. Алла айтат: ахиреттин азабынан мурда бу дүйнөнүн азабын бираз даамдатабыз силерге. Мүмкүн жаман жолуңардан кайтаарсыңар деген максатта. Бекапар, надандык, зулумдук, текеберлик, дүйнөпарастык, напсипарастык, будан кайтаарсыңар Алланын таза динине. Адамдык баалуулуктарга, кичпейилдикке, ибадатка кайтаарсыңар деген максатта. Бирок Алланын суноосу: "Валанабулуваннакум бишайин минал хауф." Биз сөзсүз силерди сынайбыз бираз коркунуч менен.